ушунча машина турат. Бул жагда очередь. Толтура очередь. Ал жерде осмотр кетип атыптыр. Так, аркада очередьтер келатат. Бул жакта машиналар очередь кезеги менен кирип баратышат. Так, мындай очередь экен. Кезек. Андайынан барып машиналар ол жерге турат экен. Осмотрдан кийин анан муровдун ичине зданиясына кирип, бул жактан төлөм кагаздарын алып, жакшы артында банк бар, банкка кирип төлөмдөрүн төлөп чыгып келатышат. Бирок анда эң өкүнүчтүүсү мына элдер көтөрө албаган эмени төлөмдөр төлөш керек экен. 2 кубтун өдөсү 100 миң, 2 кубка чейинки машиналар 50 миң. 50 миң төлөш керек экен. Так, 50 миңден тышкары дагы номер алыш үчүн общем 3 миңдей дагы бир расходу бар. Бул тех кароо, анан өзүнүн дагы бир номерлерин алыш үчүн ушундай төлөмдөр бар. Бул өтө чоң сумма биздин карапайым эл үчүн, тем более биз мына Баткен облусунда жумуш деле жок, өтө кыйын абал. Бишкек, Ош, Көл, Жалал Абад үчүн балким мен туура эмес айтып атыптырмын. Бирок Баткен эл үчүн өтө кымбат, өтө оор бул. Элдер наразы. Мейли энди бийликтегилерге инсап эле берсин. Баары жок кымбатта баратат. Эт, продукта баары жок кымбаттагандан мынау дагы ачыкчалык кылды. Азыр кышкыга, тем более элдер көмүр, картошка, пияз сабыздан камтып алыш керек. Биздин эл ошентип обычно кышта ушинтип камтып даярданып алабыз. Бирок мына кышты өтө биздин бийликтеги отургандар кыйын кылып салды. Мейли, инсап эле берсин силерге.